Ош облусундагы жергиликтүү соттордун 2021 жылдын ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешмеси видеоконференция аркылуу болуп өттү. Кеңешмени Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев ачып, күн тартибиндеги каралуучу маселелерди угузду. Ош облустук сотунун кылмыш иштери жана укук бузуулар боюнча төраганын орун басары Койчубек Жобонов, жарандык экономикалык иштер боюнча орун басары Элнара Бадымарова жана административдик иштер боюнча орун басары Алмазбек Абдыгапаров 2021 жылдын ишмердүүлүгүнүн 2020 жылга салыштырып, судьялар тарабынан сот адилеттигин ишке ашыруунун сапаттык көрсөткүчтөрү тууралуу жана саны боюнча маалыматтарды өз баяндамаларында айтып өтүштү. Ошондой эле кеңешменин жүрүшүндө сот департаментинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Байкишиев биринчи инстанция сотторунун чечимдери боюнча аткаруу барактарынын аткарылышын жана Ош облусунун жергиликтүү соттордун материалдык жана техникалык абалы боюнча маалымат берди. Жыйындын соңунда Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев кеңешмени жыйынтыктап, коомчулук менен бирге иш алып барып, соттук талаш-тартыштарды алдын алууга, сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүгө, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга багытталган жана башка маанилүү маселелерге токтолду.